Қарасаңыз, аял еркек, жаш қарысы жапырып бийлеп аткандарды құлағыңызды жауып тұрып қараңыз да. Алар акылынан айныған бір келесо көрінеді да. Өзі негізі музыка болса деле ошондой келесо көрүнүш керек эле. Бирок бул күнөө аткарыла бергендиктен буга көнүп алгансыз. Негизи шарият боюнча бул тансалаган, бийлегендерди аябай жек көрүшүбүз керек. Имам Абу Ханифа айткан, айрыкча эркек кишилердин бийлегени акылсыздык. Сот алдына бийлеген эркекти күбө катар алып келинсе, аны залга киргизбейт. Адам катардан чыгарып салган. Сен көлүккө жарабайсың. Анткени бийлеген эркек бул акылсыз экен. Бул өзү жетиштүү эле деңгээлде эскертип алып окшойт. Ошондуктан ресторандарга барып чалдар, жаштар, допсу бар, сакалы бар, допсу жок, кырынган, uzun кийинген, чапташкандардын бардыгы бийди жыштырып, аялдарга сиңелбегиле. Эми аялдарга эчтеке дей албайсың. Кээде өзүң кармай калышы мүмкүн. Бирок эркексиңер го, эркек өзүң кармансы болот. Давай бийди жыштырбай. Күнөө эркектик сыпат жоголот. Бийлеген эркектер булар акмактар, акылы жоктор. Бул сөздү мен эмес, Абу Ханифа.